белинчиким дайым болду. Достар, мен мамамдын папама белинчик пысырып берейин деп атырмын. Керек заттардын баарын дайындап койдум. Бул жерде сикер, un, сүт, суу, суюк май, жумуртка баарын дайындап койдум. Кечеден бери айтып жүргөн белинчикти мен өзүм жасадым. Мамам кечеден бери кол тиймеди. Сосын мама не керегин айтып, өзүм истедим. Осындай босаган баклажкага мен деген жумурткаларды салдым. Un, сикер, суюк май, суу, туз, сүт. Осулардын баарын баклажкага салып, жакшылап аралаштыруу керек. Сосын чайкау керек. Отка салдым, энди чайкайм. Şimdi газды жаганмын. Мен мамамдын касында жүрүп, баарын үйрөнүп алдым. Кандай жумушты жасасаң да, ол іздеп уйнуудун кажети жок. Сондуктан мама папаларың тирүү кезде кадырын билип, ар качан көмөктөшүп жүрейин. Эң биринчи жасаган белинчигим дәмдүү болду. Канча эмгекпен жасап аткан белинчигиме лайк басып, пикир жазып кетиңиз. Тагы кандай тагам көрсөтейин, төмөнгө жазып кетиңиз. Міне менин белинчигим дайым болду. Үзгүнчүгө энди жагабыз. Карындашыма жагып берем, өтө дәмдүү болот. Менин эмгегим үчүн мамама лайк басып кетиңиз. Ага, рахмат.